Мөөнөт өткөн азыктарды саткан, мөөнөт өтүп кеткен тамак аш азыктарын такай ташып келип, сатууга шектелип 3 киши кармалды. УКМК кабарлагандай, Корзинка компаниясы 5-6 жылдан бери элиталык импорттук продукция деп мөөнөт өтүп кеткен азыктарды чет өлкөдөн арзан баада Кыргызстанга ташып жүргөн. Атайын кызмат ишкананын негиздөөчүсү чет элдик сатуучулар менен сүйлөшүп алып, жок кылынуусу керек болгон азыктарды сатып алганын билдирди. Ошондой эле аларды жаңы жана эксклюзивдүү продукциялар катары тариздегени айтылды. Азыктар өлкөгө жарактуу товарлар менен кошо аралаш жүктөрдүн курамында келип, импорттук көзөмөл баскычында текшерүү иштерин татаалдаткан дейт атайын кызмат. Алар Европадан келген италиялык соустар, сырлар, деңиз азыктары, деликатестер, өсүмдүк майлары сыяктуу азыктар экендиги, алар жасалма жана ден соолукка зыяндуу болгону айтылды. Аларды өлкө боюнча ири базарлар, Бишкектеги элиталык кафелер, ресторандар жана кофе ичүүчү жайлар сатып алган. Тинтүү учурунда аталган компаниянын бир нече кампасында сактоо мөөнөтү өтүп кеткен азыктар, жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүүчү лаборатория, оригиналдуу этикеткаларды бурмалоочу шаймандар, сатуулар боюнча иш кагаздары табылган. Компаниянын иши токтотулуп, кеңселерине мөөр басылганы. Ал эми Корзинканын негиздөөчүсү, директору жана дүкөндүн башкаруучусу тергөө абагына киргизилгени айтылды.